Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Эзет Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Дем алыш күндөрү Борбор калабыздын Борборунда Тоголок Молдо менен Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги кабат үйлөрдүн биринде өрт чыкты. Маалымат өрт коопсуздук кызматкерлерине жетер менен ордуна экипаж чыгып, тилсиз жоону тарап кеткиче өчүрө алышты. Бирок тилекке каршы өрт өчүрүлгөнү менен батир тургунунун жанын сактап калуу мүмкүн болбоду. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топ дагы болуп келди. Киев менен Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишиндеги кабат үйлөрдүн биринде өрт чыгып жаткан туурасында маалымат кечки саат 10 чамасына жакын түшкөн. Ошол эле замат ордуна өрт коопсуздук кызматкерлери чыгат. Бирок тилсиз жоону жок кылуу оңой болбойт. Анткени 3-кабатта жайгашкан 2 бөлмөлүү батирдин ичи толугу менен таштандыга толуп, өрт коопсуздук кызматкерлеринин кирип баруусуна тоскоолдук жаратат. Алгач эшик терезесин бүтөп калган оокатты тазалап гана өрт очогуна жетүү мүмкүн болду. Болжол маалыматтарга ылайык өрт өчүрүүчүлөр иштерин баштаганда батирде анын кожойкеси бар экендиги маалымат түшкөн. Андыктан өрт очогун жок кылуу иштери тездетилип, болгон аракеттер жумшалган. Бирок бул аракеттерде жалгыз бой турган болжол менен 65 курактагы аял кишини сактап калган жок. Анткени өрт чыккан кезде таштандылардын арасынан өзү дагы чыга албай калганбы, Айтор үстүн оокатын бары басып калыптыр. Биздин чыгармачылык топ буга күбө болуу үчүн өрт коопсуздук кызматкерлери чыгып барган тепкич менен 3-кабатка чыгып барууга мажбур болду. Жарым экипаж терезеден кирип алып, үй кожойкесине жетүү аракетин көргүчө жарымы эшигинен кирип баруу аракетин көрүп жатты. Опер топтун мүчөлөрү биргелешип, ордунда батирди таштандылардан тазалоо иштери менен алек болушту. Акыры жарым жартылай күйүп кеткен жансыз денеге да жетишти. А вот это можно полчаса? Не, больше. Даже больше? Там ждать. İçinden mi? Кошуналардын айтымында үй кожойкеси болжол менен жалгыз жашачу, жанында болгону, жандап жүргөн кара ити бар болчу. Күчүгү кандайдыр бир жолдор менен чыгып үлгүргөнбү айта албайбыз. Бирок таштандыларды аралап бир күчүкчүрдү. 21:44 борбордук байланыш түйүнү маалымат түшкөн. 294 дареги боюнча 3-этажда өрт кырсыгы боюнча өрт болуп атты. Ошол байланыштуу 3 Свердлов районунун 1-отделениясы келгенде 3-этажда квартирада аялдын жансыз сөөгү табылган, жансыз денеси табылган. Канча экипаж иш алып барды? Канча убакыт керектелди өрттү толугу менен жок кылууга? Өрттү толугу менен жок кылган 21:44, 22:22 жок өрт өчкөн. А сейчас занимается разборкой ГИЧ. Мусор жанайтырсызбы? Однокомнатная квартира. Двухкомнатная квартира экен, завален до потолка мусор экен. Ну, между потолком и мусором, ну, примерно метр.
алып туруп, а так полная мусорка. Причина пожара сейчас устанавливается, и кишинин ким экени уточняется. Ал эми бул аптадагы тартип бузган айдоочубуз мастагы эмес, болгону туура эмес жактан бурулуп кетип, жол кайгыл милициясынын колуна түшкөн. Бирок чыгып тартип бузгандыгын мойнуна алганын ордуна тартип сакчылардын буйруктарына баш ийбей, өзүнүн кызматы менен коркутуп, ар нерсени сүйлөгөн жаш баланын ким экенине кызыгып, ордуна биздин чыгармачылык топ дагы барып келген. Это я не могу ему указывать, это сотрудник прессы. Пожалуйста, ваши документы для составления протокола. По статье 235, частью 1. Это право. Это для составления протокола. Так, Алмамбет Кенешбекович, да? Бул айдоочубуз болсо соо, бирок Акунбаев көчөсү менен күн батышты көздөй баратып, Малдыбаев көчөсүнө солго бурулуп, жол эрежесин бузган. Тийиштүү жол белгини көзгө илбей өтүп кетип, кийин кайгылышар тозуп алгандан кийин аларга да баш ийбей койгон. Эмнегедир жаш балага тартип сакчылардын ассалому алейкум деп учурашканы жакпай койгон. Водитель, управляя транспортным средством по улице Ахунбаева в западном направлении, левым поворотом не подчинился дорожному знаку. При остановке данный водитель остановился. После остановки начал требовать документы, касающиеся сотрудникам ДПС, то есть служебное удостоверение, правильно? Правильно же. Ну да, и вы имеете право, я говорю, я понял. Вы имеете право здороваться, где в ПДД написано, что... Послушайте, давайте я сперва скажу, потом мы вас выслушаем. То есть при остановке водитель начал требовать, согласно 42-му приказу, я обязан это показать. Я показал вам дислокацию, служебное удостоверение. То есть при остановке транспортного средства я вам представился? Представился. То есть, в ПДД где написано, что уважаемый человек здоровается, ассаламу алейкум? Данный водитель после этого, давайте я вам объясню, начал говорить мне и утверждать, что я не имею права с водителем здороваться на слово «ассаламу алейкум», так как это и является грубо и нарушением дисциплинарного озвучивать это порядка. Не надо и перебарщивать не надо. Нет, говорите, как да, есть. я говорю, Вот я поздоровался есть. с вами, Тут ассаламу алейкум. То есть при говорю, наставлениях, я при сказал, наставлении, я сказал, послушайте, нет в ПДД нет такого и все. ну ладно, я не отрицаю, я не отрицаю. Я сказал ассаламу алейкум, я с вами поздоровался. После этого я представился. Если вас как-то это задело, то, что я с вами так поздоровался, вы можете написать на меня жалобу, то есть вышестоящие органы, любую службу, где вы хотите. Претензии. Так, слушаю я вас дальше. Я вас спросил, так, сотрудники ГАИ имеют ли право быть заинтересованы, имеют ли право быть свидетелями? Так, давайте я сделаю так. Они являются заинтересованными согласно, в любом случае. Ну хорошо, согласно это ваше... кодексу, согласно административному кодексу, какой статье? Давайте Озвучьте сделаем мне. так. Раз Давайте, вы знаете хорошо закон, давайте озвучьте сделаем какую так. статью. Алмамбет Кенешбекович, давайте Да, сделаем так так. точно. То есть, если вы считаете, что сотрудники милиции не могут быть Не свидетелями, считаю, я знаю хорошо, это по статье. вы можете это Вы обжаловать. сказали по Вы такой можете, статье, по озвучьте эту административному статью. Вот, уважаемый кодексу, человек стоит, вы просто послушайте, озвучьте по статью. административному, Раз знаете закон так хорошо, озвучьте эту статью. по Озвучьте административному статью, и всё, кодексу, скажу, я вам всё, еще Вадим раз объясню, Гончаркова. сотрудники Я милиции скажу, имеют извините. право быть свидетелями, но не имеют права быть понятыми. Мынтип ассалому алейкум деп тартип сакчы учурашпаш керек деп, бир туруп мен тартипти бузган жокмун деп, силер алдап койдуңар деп айдоочу жол кайгыл милициясынын жарым сааттай ашуун иш убактысын алыптыр. Ал гана эмес, жоопкерчиликтен качуу аракетин көрүп, Алмамбет аттуу бала Ички иштер министрлигиндеги өздүк коопсуздук кызматынын аты жөнү белгисиз кызматкеринин штаттан сырткары кызматкеримин деп көрүптүр. Албетте бул да ага жардам бербей, айдасы кеткен бала ар кайсы шылтоон айтып жатты. Потом вы сказали, что вы сотрудник, то есть нештатный сотрудник службы собственной безопасности. После того, как вы начали, того, как вы начали мне свою биографию потом сказали, мы спросили, у какого сотрудника вы являетесь нештатным сотрудником, на что вы ответили? После того, как вы начали рассказывать Нет, свою биографию, то, что вы да. закончили такое-такое, Да. А удостоверения нет у вас, да? Удостоверения Нет, нету, с да? собой у вас? я не беру. Вы Нельзя, сказали, у кого вы нельзя. нештатным сотрудником Нельзя с собой имеете? брать просто. Имеете быть... Имеется мастер спорта, я просто не пью, не курю и... Не, хорошо, По а вы у кого закону не являетесь нештатным сотрудником службы собственной безопасности?
штат сотрудником являюсь. Ну, у кого? У какого Ну, сотрудника? У кого это озвучивать надо в обязательном порядке? Ну, раз Ну, вы утверждаете, вы что уже вы что- штатный вы сотрудник, же не то- штатный Нет, просто сотрудник. я знаю закон очень хорошо, я учусь и знаю закон. Ну, да? хорошо, Просто, вы- уважаемый это человек, ваше озвучите право, мне, это да, ваше право. Озвучите мне То есть давайте статью сделаем так. административного кодекса. Алмамбет Кенешбекович, Кенешбекович, давайте сделаем так. Я вам составлю протокол, я вам объясню. Составлю протокол по статье 235 частью 1 за неподчинение Так, еще дорожного можно знака. вопрос. Человек сидел в машине, он сказал, он Послушайте видел, на меня. каком основании он видел откуда. Я вам объясню. В течение 15 суток вы имеете право обжаловать составленный мой протокол в любых органах, соответствующих органах. Хорошо? То, что вы являетесь сотрудником, нештатным сотрудником, это вам привилегии не дает. Перед законом все одинаковые. Я сказал, То это есть потому, любой что я гражданин, знаю в закон. том числе я и в том числе Я вы, не говорю, это являемся привилегия, перед я не законом ставил себя выше. одинаковы. Көрсө бала Славян университетинде юриспруденция факультетинде билим алат экен. Анан билим алганым мыкты деп бул жактан көрсөткөнү ушул болду окшойт. Бирок Алмамбеттин штаттан сырткары кызматы да, окуудан алган билими да жардам бере алган жок. Тескерисинче билимдүү балага инспектор бардыгын китебин алып чыгып, түшүндүрүп берүүгө мажбур болду. При взаимодействии участникам дорожного движения. Взаимоотношения. Так, да, взаимоотношения, я вам обещаю. Участникам При дорожного остановке движения. транспортного средства подойти к водителю, поздороваться, представиться и объяснить причину остановки. То есть в вашем случае я поздоровался, я не отрицаю тот факт, что я подошел и поздоровался. Написано Ассаламу алейкум. поздороваться. То есть Ну, не ассаламу написано, алейкум, надо это если здороваться, так. перевести на русский язык, то есть получается это Ассаламу алейкум не здравствуйте. переводится. Ассаламу алейкум, это Да. мир тебе. Вот. То есть я подошел, поздоровался, я этот факт не отрицаю. Хорошо. Акыры 1994-жылы туулган Бапанов Алмамбет Кеңешбекович эч жака качып кете албайт экен түшүндүбү, айласыз тартип бузгандыгы үчүн жооп берүүгө да макул болду. Административдик протокол толтурулган соң анысына кол да коюп берди. Мои данные, то есть какое подразделение я служу, моя фамилия, номер удостоверения и номер значка. Это то, что я протокол составил, мой роспись, росписи сотрудников. То есть по какому району вы просите отправить мне ваше водительское удостоверение? Октябрьский, я проживаю там, Октябрьский, да? Так. Октябрьский. Еще в одном месте. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы. Жана мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. ТВ кайгылуу программасы ички иштер органдары менен бирдикте издөө салат. Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1993 жылы туулган Назаров Закир Абдумиталиевич изделет. 2015 жылдын 24 октябрында Кадамжай районундагы Айдаркен шаарындагы Кыргызстан көчөсүндөгү 15 үйүнүн 24 батиринен чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Акыркы жолу аны Бишкек шаарындагы Ош Дордой базарынан көрүшкөн. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, арык чырайы, көзү чачы кара, чапжак, кийген кийимдери, жашыл түстөгү жеңил куртка, кара шым, бутунда көк түстөгү кроссовка. Назаров Закир Абдумиталиевичти көрүп билгендер болсо, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 0312 43 28 15 же 0700 90 56 11 0557 20 12 68 телефондоруна чалыңыздар. Бишкек шаарындагы Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1988 жылы туулган Деркинбаев Мирлан Абылович издөөгө алынат. Бишкек шаарындагы Учкун Кичи районундагы номер 21 үйүнүн 41 батиринен 2015 жылдын 27 январында чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: 170-175 см, чымыр дене, көзү кара, чачы кара кочкол, кийген кийими кара куртка, көгүш күрөң жеңил жемпер, спорт күрмөсү кара шымы менен, бутунда ак ботас. Мирлан Деркинбаевти көрүп билгендер болсо, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 0312 43 28 15 же 0700 90 56 11 0701 41 15 09 0557 20 12 68 телефондоруна байланышыңыздар. Көңүл буруңуздар. 2016 жылдын 1 январында болжол менен түнкү 22:30 чамаларында Бишкек Торугарт каттамындагы Новопокровка айылындагы 14,2 чакырымында мамлекеттик номери N3868B Audi A автомашинасы 35-45 жаш курагындагы Азиат улундагы аялды сүзүп кеткен.
Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы маркумдун өздүгүн таанууга жардам сурайт. Байланыш телефондор 0312 61 69 07 0553 10 22 16. 2015 жылдын 20 июнунда Бишкек шаарындагы Энесе конушундагы Алмата көчөсүнүн белгисиз адамдын сөөгү табылган. Белгилери: бою 170-175 см, чачы кара кыска, каштары кара. Өзгөчө белгилери: колунда чаяндын сүрөтү түшүрүлгөн татуировкасы бар. Алдыңкы эки тиши жок. Чүй облусундагы Аламөжөн райондук ички иштер башкармалыгы бул адамдын өздүгүн таанууга жардам сурайт. Байланыш телефондор 0312 36 35 27 0550 17 17 17 0701 80 05 85. Эсерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.